Депутат Өзбек премьер-министри Кыргыз өкмөтүнүн өкүлү кечирим сураганын айтты. Бул боюнча Боронов түшүндүрмө бериши керек. Бүгүн 3-июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Закир Шарапов, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзбек тарап менен жүргүзгөн сүйлөшүүсү тууралуу айтышы керектигин айтты. 31-майда Кадамжай районунда болуп өткөн чек ара талаш маселеси тууралуу айтып кетейин. 1-июнь күнү гана биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Боронов Өзбекстандын премьер-министри Абдулда Арипов менен жолугушуу өткөрдү. Андан кийин Боронов эл менен жолугушкан. Экинчи тарап Сох районунун жашоочулары менен жолугуп жатканда, былтыр 30-августта Сох Рештан жолунун коридорун ачтык эле. 2 күн иштебей жаап салышты. Ошон үчүн Кыргыз өкмөтүнөн келген өкүл өзбек элинен кечирим сурады деп айтып жатат. Биз эмнеге кечирим сураш керекпиз? Өзүбүздүн чек араны ачып жапканга кечирим сураганга милдеттүү эмеспиз да. Арипов Кыргыз тарап өзбек-кыргыз чек арасында Сох Рештам жолун тез аранын ичинде ачып бергенге сөз берди деп жатат. Ушул сөздөрдү Бороновдун өзүнөн ачык айтканын өзүнөн уксак, ал туура эмес маалыматтарды жокко чыгаруу үчүн кандай сөздөр болгонун айтып бериши керек, деди Шарапов. Булак Назарньюз Чекит KG. Камчыбек Ташиев чек ара боюнча өкмөттүн ордуна жооп берди. Саясатчы Камчыбек Ташиев Кадамжайда орун алган кыргыз-өзбек чек арасындагы чырдын чоо жайы тууралуу оюн ортого таштады. Анда экс-депутат коңшу мамлекеттин бийлиги тараткан маалыматка так кесе пикирин айтып, өкмөт коңшу мамлекетке чечкиндүү эч кандай жооп бере албай жатканын сынга алды. Урматтуу эл журт, 1-июнда Өзбек Республикасынын премьер-министри Ариповдун Сох айылынын жашоочулары менен болгон жолугушуудагы айткан сөзүнө мен жооп берүүнү чечтим. Себеби биздин өкмөттүн жооп берүүгө чамасы келбей калган окшойт. Кыргызстанда мамлекеттин, жердин жана бийликтин ээси кыргыз эли, а мен ошол элдин мекенчил атуулумун. Коңшу Өзбек Республикасынын өкмөт башчысы Мырза Арипов, угуп анан түшүнүп алыңыз. Биринчи, Чечме айылындагы суу булагы Кыргызстандын аймагында жайгашкандыктан коңшу мамлекеттин жарандарына макулдашуу аркылуу гана бере алабыз. Экинчи, Сох айылына суу, жер жетпегендигинин себеби ошол территорияда жашаган элдердин өтө тездик менен көбөйүп кеткендигинде, алар көбөйгөн сайын сууларыбызды, жерлерибизди аларга бере албайбыз, себеби өзүбүзгө жетишпейт. Ашыкча элиңиз болсо Өзбекстанга көчүрүп кетиңиз, а биз болсо 1 метр жерибизди бербейбиз. Үчүнчү, биз болуп өткөн окуя боюнча кечирим сурабайбыз, себеби булагыбызды тазалоо учурунда өзбек жарандары келип кол салышкан жана биринчи үйдү алар күйгүзүшүп, кыргыз жарандарын уртокмо калышкан. А биздин атуулдар бир канча убакыттан кийин топтолуп келишип гана катылгандын катыгын беришкен. Биз өзбек элин, мамлекетин сыйлайбыз жана тең ата сүйлөшүүгө милдеттүүбүз. Төртүнчү, Сох Рештан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документти көргөн жокпуз. Анда эмне үчүн Кара Суу районунун территориясында жайгашкан Кыргызстандын Барак айылын толук блокада кылып жок кылдыңар? Кыргызстандан чыккан суулар Кудайдыкы деп айтыпсыз. Анда Өзбекстандан чыккан газды да ошол оюңуз менен бизге бекер бериңиздер. Бешинчи, биз өзбек мамлекети менен Кудай кошкон коңшубуз. Ошондуктан үстөмдүк кылуу саясаты эки өлкөгө тең айбий жана жакшылык алып келбейт. Чечме булагы жайгашкан чек арага өзбек премьеринин жардамчысы баштаган бир нече министрлер келишти. Өзбекстандын премьер-министри Абдулда Ариповдун тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү Сохко барды. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Анда айтылгандай, Сох анклавына тең учак менен барган чиновниктердин арасында премьер-министрдин биринчи орун басары Очилбай Раматов да бар. Сохко премьер-министрлердин биринчи орун басары Очилбай Раматов, агрардык саясат жана тамак аш боюнча орун басары Уктам Барнаев, социалдык өнүгүү боюнча орун басары Бекзат Мусаев, өкмөт башчынын дагы бир орун басары Сардар Умурзаков, билим берүү министри Шерзат Шерматов, айыл чарба министри Жамшит Худжаев, спорт министри Дилмурат Набиев жана башкалар барды деп айтылат аталган маалыматта. Маалымат болгондой, Өзбекстан Соктун абалын жакшыртуу жана ал жердеги жашоо шарттуу оңдоо үчүн атайын программа иштеп чыккан. Жакынкы күндөрү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеев дагы Чечме булагы жайгашкан Фергана областына келе турганы кабарланган. Булак Назарньюз Чекит KG. COVID-19. Сооронбай Жээнбеков мыйзамга кол койду.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 2020-жылдын 5-майында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашуу, COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдөгү ыкчам чара көрүү жана чыгымдарды колдоо программасы жана 2020-жылдын 5-майында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдөгү ыкчам чара көрүү жана чыгымдарды колдоо программасын ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2020-жылдын 28-майында кабыл алынган. Аталган мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги белгиленген тартипте Азия өнүктүрүү банкына жогорудагы аталган макулдашуулардын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболор Кыргыз Республикасы тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Маалымат катары COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдө ыкчам чара көрүү жана чыгымдарды колдоо боюнча сунушталган программа коронавирустук инфекциянын COVID-19 пандемиясынын ден соолукка, социалдык жана экономикалык чөйрөгө тийгизген олуттуу терс таасирлерин жумшартуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыкчам аракеттерин колдоого багытталган Азия өнүктүрүү банкы тарабынан көрсөтүлгөн комплекстүү көмөктөшүү пакетинин бир бөлүгү болуп саналат. Аталган программаны ишке ашыруу үчүн финансылык каражаттар АЭБ тарабынан 50 миллион акш доллары суммасында берилет. Анын ичинде АЭБтин гранты 25 миллион доллар, АЭБтин кредити 25 миллион акш доллары. Кредит 24 жылдык мөөнөткө берилүүдө, анын ичинде 8 жыл жеңилдетилген мезгил, узартуу берилген мезгилде пайыздык ставка жылына 1% жана ар бир кийинки жылы 1,5%. Булак Назарнюс чекиткейжи. Жыштык чырында Абылгазиевдин катыштыгы бар деген боюнча өкмөт билдирүү таратты. Социалдык тармактарда премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин Верный Капитал жана Sky Mobile компанияларынын өкүлдөрү менен жолуккандыгы тууралуу тараган маалыматка байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү жолугушуунун стенограммасы боюнча маалымат берет. 2020-жылдын 15-майында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асрандиевдин жана өкмөт аппаратынын кызматкерлеринин Верный Капитал компанияларынын тобунун башкы директору жана өнөктөшү Ирлан Оспанов жана Sky Mobile ЖЧКсынын башкы директору Евгений Кражан менен Кыргыз Республикасындагы Sky Mobile компаниясынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер боюнча жолугушуусу өткөн. Жолугушуу учурунда негизинен салык жана радио жыштыктар маселелери талкууланды. Анын ичинде салык кызматынын жана компаниянын ортосунда талаштуу болгон роумингке жана резидент эместердин кирешесине КНС кошуу маселеси бар. Бул талаш мыйзам менен белгиленген тартипте каралуусуна тийиш жана өкмөт соттук процесстердин ишмердүүлүгүнө кийлигишпейт. Ошондой эле Sky Mobile компаниясынын радио жыштыктарды сатып алуу темасы да козголду. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев радио жыштыктар мамлекеттин активи болуп саналары жана мамлекет жыштык ээси катары пайда көрүүчү болушу керектиги тууралуу позициясын билдирди. Ал АТВ кайсы бир учурда бул жыштыкты минималдык баада сатып алган, а бүгүн анын наркы алда канча жогору. Биз жыштыкты сатуу ачык сынак аркылуу ишке ашырылышы керек деп эсептейбиз, деди вице-премьер-министр. Али Токтакунов өкмөт коррупциянын бетин ачуунун ордуна иликтөөчү журналисттерди каралап жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрүнүн журналисттер акча алган деген билдирүүсү мени каралоо жана карандай калып, мындай пикирин журналист Али Токтакунов билдирди. Анын айтымында күбөлөр эч кандай факты жана далили жок куруу жалаа жабууда. Улуттук коопсуздук комитетинин менин атыма байланыштуу билдирүүлөрү бул каралоо жана карандай калып, кара пиардын өмүрү кыска болоорун тарых далай жолу далилдеген. Күбөмүн деген адамдардын куру эч бир фактыга далилге таянбаган билдирүүлөрү, анын ичинде абактагы адамдардын көрсөтмөлөрү буга чейин да болуп келген. Мындан сырткары УКМКнын ишине далай жолу наалат айттырган иштер болгон. Айаркен Самайинтиден мен эч качан акча алган эмесмин. Андан биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өзү аралашып жүргөн көрсөтмөлөрдү алганбыз. Андан тышкары ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупцияны, анын ичинде бажыдагы коррупцияны, Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз, деген Али Токтакунов. Ошондой эле ал
канча убакыт өтсө да өкмөт бети ачылган иштерди соңуна чыга албай жатканын жана журналисттерге каралоо жүрүп жатканын кошумчалаган. Тилекке каршы өкмөт канча убакыт өтсө дагы мына ошол биз ачыктап берген фактыларды аягына чыкпай иликтөөгө чекит кое элек. Бул абдан өкүнүчтүү. Анын ордуна иликтөөчү журналисттердин өзүнө атына каралоо жүрүп жатканы өкүндүрөт. Бирок эл акты ак, караны кара деп билип турат. Акырында чындык, акыйкаттык жеңгенине биз ишенебиз, деген журналист. Депутат Мыктыбек Абдылдаев саясаттан кетет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов жергиликтүү маалымат кызматтарына маек берип жатып билдирген. Аксакалыбыз Мыктыбек Абдылдаевдин тажрыйбасы абдан жогору экени талашсыз. Бирок ал мага кийинки чакырылышта депутат болуп келбей тургандыгын, эс алууну каалап жатканын айтты. Мыктыбек Юсупович мага кийинки чакырылышта акчага байланбаган мыкты жаштардан команда түз деп айтты, деди. Абдулазим Курманов жаңы кызматка дайындалды. Курманов Абдулазим Айдарович Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон буйрукка ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы жазып чыкты. Кыргыз Республикасынын президентинин башка буйругу менен ал Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы кызматынан бошотулду. Булак Назар Ньюс чекит KG.